талаптарын коюуда да. Эми алар өкмөттөн да бизден да талап кылып атат да, ушу маселебизди тез арада чечип бериңиздер деп. Менин билишимче бүгүнкү күндө өзүңүздөр да айтып атасыздар, 100 миллиондон ашык сом чогулду деп. Эми 30 үй бүлөгө аларга жер издеп, үй салып беребиз деп убакыт албастан эле ошол бүгүнкү күндө көп компаниялар үйлөрүн сата албай отурушат. Баалар деле мындай чоң эмес. Ошолорго ошол чогулган акча деле жетет экен да. Ошону көп соспостон ошолорду ушу маселесин тез арада чечип бербейсиздер. Эми алар дагы бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, кайра чалып, жогорку кеңешке келип, өкмөткө келип өздөрүнүн талаптарын айтып атат. Эми жер издегенден андан кийин компания издейсиздер, тендер өткөзүш керек. Ушу менен дагы кышка барып калат да. Ошондуктан менин сунушум ошол тез арада эле ошо чогулган акчадан ошо 30 үй бүлөгө үй алып келип, ошолордун маселесин чечип койсоңуздар болот. Азыр канча деген акчалар итагеле кетип атат. Ошолордун ар кайсы гостиницада, квартираларда кармап. Ошондуктан ушул Ашырбек Мамедович ушул маселени өзүңүз дагы ошол өкмөттүк жыйында ушул маселени коюп, ушуну өзүңүз көзөмөл алсаңыз жакшы болот эле да. Айтайын дегеним. Рахмат.